Ырыскы дегенде бүгүнкү күнү биз жегенибизди, ичкенибизди, кийгенибизди эле ырыскы деп калдык. Албетте бул дагы ырыскы. Андан кийин урматтуу туган, сиздин ден соолугуңуздун ар бир мүчөңүздүн өз ордунда иштеши бул дагы ырыскы. Көзүңүздүн анык көрүшлүгү, дарыны билинишинде бардыгын бирдей көрүшлүгү бул дагы ырыскы. Кулагыңыздын толук угушлугу бул дагы ырыскы. Мурдуңуздун даам сезишлиги, мурдуңуздун жыт билишлиги, оозуңуздун даам сезишлиги, тиштериңиздин өз ордунда турушлугу бул дагы ырыскы. Колдоруңуздун бармактарыңыз ар бир мүчөңүз өз ордунда иштеши бул дагы ырыскы. Бөйрөктөрүңүз, ички органдарыңыз бардыгы иштеши бул ырыскы, урматтуу туган. Ким намаздарын окуп жүрө турган болсо, мына ушул ырыскылардан кем болбойт да. Эмне үчүн? Кулактын угуштугу, мурундун даам, жыт билиштиги, тилиңиздин даам, бармактарыңыздын ар бир жери, мүчөлөрүңүздүн бардыгы иштештиги бул ырыскы эмес. Эмне дейсиз, урматтуу туган? Азыр элестетиң, ден соолукка ар бирөөбүз келет да, туурабы? Бир эле көзүңүз ооруп кала турган болсо, болду, эч нерсе болбойт, муну мен жүрө берем дебейсиз го. Ошол заматта барасыз, ошол заматта текшерилесиз. Эми ошону текшерге канча нерсе кетип атат. Албетте, урматтуу туган, я Алла, мүчөлөрүңүз бардыгы өз ордунда иштеп туруштугу бул өтө чоң ырыскы. Качан намазды окуй турган болсоңуз, мына ошол мүчөлөрдүн ар бирөөсү өзүнүн ордунда, кыямда турганда өзүнчө иштейт, рүкүгө барганда өзүнчө иштейт, сеждеге барганда өзүнчө иштейт. Ошондон бизде сеждеде буттар мындай турат го, бүгүлүп, буттун бармактары ушундай бүгүлүп турат. Ушуну көргөндө Кытайдагы туугандар бардыгы таң калат экен да. Бул ден соолукка өтө чоң прием экен да булчу. Өтө чоң. Алар какой-то бир канча убакыт ушинтип туруп, өздөрүнүн ден соолугуна карайт экен да. 5 вакыт намаз окуй турган, ал прием билесизби, билбейсизби? Пайгамбардын сүннөтү, Алланын өкүмү деп атасыз, урматтуу туган. Сиздин ден соолугуңузга бардыгы, намаздын ар бир, урматтуу туган, үркүнү, намаздын ар бир кыймылы, намаздын ар бир турган турпаты сиздин бул дүйнөңүзгө дагы, сиздин ахиретиңизге дагы, сиздин ден соолугуңузга дагы, сиздин айлана чөйрөңүзгө дагы, сиздин жашооңузга дагы ар бирөөсүнө пайда. Ошондуктан Аллах Хасонда Куранда айтат го, Аллах Таала силерге жеңилдикти гана каалайт, оорулукту эч качан каалабайт. Эгер жеңил жашайын дей турган болсоңуз, эгерде менин ушул дүйнөгө кеткен убакытым, деги эле дүйнөдөн тапкан акчам текке кетпесин дей турган болсоңуз, анда намазыңызды баштап алыңыз. Анда жаман нерселерди таштап алыңыз. Биз башында айтып өттүк, намаз бузукку, жаман иштерден тыят, урматтуу туган. Сиз бүгүнкү күнү ошол насыбайыңызды таштай албай, тамекиңизди ыргыта албай, ичимдиктен арыла албай, канча өмүрүңүз өттү, канча өзүңүз да кыйнадыңыз, үй бүлөңүздү да кыйнадыңыз, айлана чөйрөдө кыйнадыңыз, ошон үчүн ден соолугуңузду жеп бүттүңүз да. Ден соолугуңузду жеп бүттүңүз, урматтуу туган. Эми намазды өзүнүн ордунда баштай турган болсоңуз, я Алла, машалла, даараттан эле тазалыгыңыз башталды да. Даараттан эле тазалыгыңыз башталды.